Кутмандуу кушубак кечиңиздер менен урматтуу телекөрүүчүлөр. Эс алуу күнүңүздөргө ортоктош болгон бул кечте кайрадан 7 каналда чай үстүндө сырдашуу берүүбүз. Ал эми бүгүн студиябызда дагы өзгөчө сулуу айымдарыбыз бар. Сиздер менен тааныштырып өтөйүн. Чүй облусуна караштуу Москва районундагы өзгөчө бир супер келин сынагынын уюштуруучулары десем болот. Алгач жакындан таанышып алалы. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер биздин студиябызга. Маанайыңыздар кандай? Жакшы келе алдыңыздарбы? Келиңиз, алгач сизден баштайлы. Өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз, кайсыл кесиптин ээсисиз? Рахмат, саламатсыздарбы? Мен Монголбай кызы Нурайым, Чүй областына караштуу Москва районунун тургуну болом. Азыркы учурда 4 баланы тарбиялап, үйдөмүн. Кесибим боюнча педагог. Мугалим. Учурда 4 баланы тарбиялап жатасыз. Биз дагы Москва районунун келини болобуз. Өзүм Ысык Ата районунда төрөлүп өскөм. Атым Миярова Айсулуу болот. 5 баланын апасы. Кесибим боюнча мен дагы мугалим болом. Учурда мугалим болуп иштейсиз. Учурда мугалим болуп иштейм. Өзүңүз тааныштырып. Кутмандуу кечиңиздер менен телекөрүүчүлөр. Кыргыз элим. Менин атым Сагынбаева Асель Мухтаровна. Мен дагы ошо 5 баланын апасы жана бала бакчада тарбиячы болуп иштейм учурда. Демек, азыр балдарга дагы өзүнчө бир билим берип келеткенсиз да. Алгач эле суроом мындай болсун. Супер келин сынагын жакында эле өткөрүп алдыңыздар. Ага бир нече супер келиндер катышты десем да болот. Негизи эле идея кантип келип калды? Кимге таандык? Идеябыз биздики бул Нурайымга таандык, Нурай айымга. Башында ошо 2 ай мурун орозо башталып элек учурда болчу. Нурай мага ошо кайрылып эме жазып калды. Асель, ушундай идеям бар эле, ушундай өткөрсөк кандай болот, конкурс уюштурсак кандай болот деп. Негизи өзү да катышып келген мурун бир конкурстарга. Биздин бул конкурстун максаты дагы үйдө отурган келиндерге кичине мотивация болуп, таланты бекилип калган айымдардын да ошо таланттарын ачып, ушундай максат менен эметкенбиз да, уюштурганбыз. Ошол башкысы негизи Нурайдыкы. Нурай эже, келиңиз, сиз бул идея сизге таандык турбайбы? Негизи эле мындай идея жаратыш деле оңой нерсе эмес. Кантип келип калды? Өзүңүз дагы кененирээк айтып берсеңиз. Мен ошо 2022-жылы республиканский сынакта катышканмын. Миссис Кыргызстан деген сынакка. Миссис Кыргызстанга катышканмын. Анан ошол жактан катышып келгенде, элдер көрүп, жакындарым, тааныштарым, тааныш келиндер, кошуналар десем болот, көрүп анан биз да катышкыбыз келип атат, биз деле катышсак болобу, сени көрүп суктанабыз деп көп элдердин эмеси менен, анан сунушу менен дагы десем болот. Ошо өзүбүздүн айылдагы келиндер сунуштап калган. Бияка деле өткөрбөйсүңөрбү өзүбүздүн айылга деле депчи. Анан ошону аябай ойлонуп, 2 жылдай ойлонуп жүрдүм. Кантип баштасам экен, эмне кылсам экен деп. 2 жыл ойлондум. Анткени бул өтө чоң жоопкерчилик экен да. 2 жыл ойлонуп баштасамбы, эмне кылсам деп, анан кийин ошо бир чечимге келип, өзүнүн убаксаты да керек экен да. Убаксаты келип, анан бул үчөөбүз негизи өзүбүздүн достор арасында кичине отуруштарда сүйлөп, организовать этип калабыз да. Анан ошондон улам дагы идеялар пайда болуп, анан Аселге айттым оюмду. Асел мени колдоду. Анан Асел экөөбүз барып, биздин да директорубуз бар. Мукаммед Рыскулбеков атындагы Айчурук Султаналиевна деген директорубуз бар. Ошол адамга кайрылдык. Ал дагы өзүнүн жакшынакай ойлорун айтып, бизди колдоп коштоп, жакшы сөздөрүн айтып узатты. Анан ошентип үчөөбүз дагы ошо Айчурук эже менен 4-өөбүз команда болуп иштеп калдык. Демек, 4-өөңүздөр ушинтип бири-бириңиздерге жардам берип, колдоп артта ушундай бир чоң сынакты өткөрүп алыпсыздар да. Анан сынакты кандай кылып баштадыңыздар? Мисалы, ошол жакта катышуучуларды кандай кылып кабыл алдыңыздар? Кайсыл жактардан келди? Кастинг болду. Биз кастинг жарыяладык, реклама кетирдик, бүт жакка кастинг кылып, кастингке бир 35-36 тандалдык. Сурулуп чыкты да, 15 келин сурулуп чыкты. Анан ошол 15 келин менен иштешип, 2 ай убакыт даярдандык. Аларга бий жагынан ошо Султаналиевна өзү үйрөттү, басканды. Өзү хореограф болуп. Сахнада өзүн алып жүрүштү, кандай бүт ошол Султаналиевна үйрөттү десек болот. Сырттагы андан толтура жумуш болду, чынында. Көйнөгүн чуркадык, грамоталарына чуркадык.
короналардын баарын ручная работа болду. Анан ошо 15 келинден 5 супер келин тандалды. Айсул эже, сизге суроо бергим келип жатат. Нурай эже айтып кетпедиби? Кандай кабыл алгандарын, анан чындыгында биз баягы бийди дагы көрдүк да. Анан баардыгы тең өзгөчө бир баягы бийди даярдагандай эле аябай даярданышканбы же өздөрү да ушундай таланттуу деп ой кеткен да. Анан ошол жагын да кошумчалап кетсеңиз. Бул жерде баягы 15 келинге Мукам Рыскулбеков музыкалык мектептин ичинде залы бар. Өзү Айчүрөк эжебиз ошо хореограф болуп буларга саат бөлүп берди. Анан кыздар келе баштады. Биринчи келгенде 4төн 5тен келип башташты. Баягы убак саатында анан кыздар бийлей баштады. Чынын айтканда бир кыздын таланты күчтүү. Бир кызыбыз бийге шыгы жок, сүйлөөгө шыгы жок. Мындай бекинген келиндер, баягы үйдө отургандар да биз ошон үчүн ушул максат менен кылдык да, ушулардын талантын ачып, ошолорду баягы эл астында сүйлөгөнгө баягы өзүнүн ачылышын каалаганбыз да. Айчүрөк эжебиз бир урушат, бир мактайт. Ушундай сонун сезимдер болду ошол жерде. Кыздар ошол жерде күлөт, бири-бирин түздөйт, оңдойт дегендей аябай баягы даярданышты. Ошол 2 ай убак саатында келип берип, ошол убак саатында үйлөрүндө балдары бар, ар биринин 4төн 2ден 5тен балдары бар. Өздөрү макулдугун беришти, өздөрү кызыгышты. Башында баягы кандай болот, эмне болот деп анан мотивация беришти ар тараптан. Ар кандай сөздөр, жакшы сөздөр айтылды. Анан баягы келиндерибиз баягы күндөн күнгө баягы бийди сонун кабыл алып, баягы жерден же болбосо мындай туура эмес кабыл алышабы же кандай урушканда тарынып калса Айчүрөк эжебиз 5 мүнөттө жазып, ар бирине көңүл таап алдык. Ар бири менен баягы сүйлөшө алды десем жаңылышпайм да. Анан баягы конкурс учурунда чыкканда эле баягы кыздарыбыз сонун бийлеп тим эле ак кудай болуп созулуп ачылып келсе, мына ушул биздин баягы коюлган максатыбыздын бир эмеси ачылды деп ойлодук да, ошол деңгээлге жеттик деп да өзүбүз да сырттан карап сүйүнүп турдук. Демек, жалпы жонунан канча кетти? 2 ай дедиңизби? 2 ай убакыт кетти. Жалпы даярдык 2 ай кетти. Жакшы. Анан Асил эже, формалары боюнча айта кетсеңиз, өздөрү негизи катышуучулар ар бир форманы өздөрү даярдашат да, же сиздер дагы жардам бердиңиздерби? Негизи жанагы эң биринчи бийге анан өздөрүн тааныштыруу аз эмесине биз ошо өзүбүз атайын дизайн таап тиктирдик да. Дизайнерди да таптык, Нурай болуп, Нурай тапты өзү дизайнерди. Уюштуруучулардын атынан берилди да бул. Ал көйнөктү да атайын ошо таап, белнемчесине да сайманы отдельно сайдыртып, ар биринин өздөрүнүн алып барып эмелерин баарын, размерлерин баарын ченетип, ошентип өзү тиктиртип, биринчи көйнөгүн өзү белекке бердик да. Алар көйнөктөр өздөрүндө калды. Өздөрүндө калды. Талантын көрсөтүп жана тамак ашы көрсөткөн эмес конкурска өздөрү таап, өздөрү кийишти көйнөктөрү. Негизи эле Чүй облусундагы Москва районунда ушундай бир чоң масштабдуу деңгээлде конкурс сынак уюштуруп жатасыздар да. Анан бул чоң долбоорго албетте чоң баш байгелер болот дегендей. Ошол жеңүүчүлөргө кандай сыйлыктар менен сыйланды, ошол боюнча айта кетсеңиз. 5 супер келин тандалды деп атпайсызбы? 5 путевка болду. Ар бирине 2 кишилик путевкалар болду. Кайсы өлкөлөргө? Биринчи орунду алган кызга Ташкентке 3 күндүк 2 кишилик болду. Анан экинчи орунга болсо Алматыга тоже 2 адамдык. Андан кийин Буранага, Гавайиге, Буран отелге тоже 2. Анан 4-5 орунга Ысык көлгө. Ысык көлгө эсалып келишет. Андан тышкары грамоталар. Андан тышкары грамоталар, ленталар, ар бирине сыйлыктар да болду. Жок, спонсорлордун атынан ар бир катышуучуга белектер болду. Жакшы белектер болду. Жакшы. Демек, ошо айымдарды катыштырган жолдоштору дагы сүйүнүп калса керек, туура эле катыштырыптыр, мына эми эс алып келет экенбиз деп жолдону менен. Жакшы, анан спонсорлор боюнча айта кетпедиңизби? Ошол боюнча дагы кененирээк айтып берсеңиздер. Анткени ушундай бир конкурска чоң акча да кетет да, каражат. Анан спонсорлор сөзсүз колдоптур, ошолор боюнча да айта кетсеңиздер. Спонсор боюнча айта кетсек, баягы башында биз ошол Нурай айым бизге бул идеяны бергенде, биз айткандай эле жөнөкөй үйдө
үйдө отурган, мектепте иштеп жөн эле үйдө отурган кожойкелерибиз десек болот да. Анан бул жерден кандай акча каражатын кандай кылабыз дедик. Биринчиден болсо бул катышуучулар биринчи взнос төлөштү. Андан кийин биз баягы эсеп четко тиги бул ар нерсенин баягы орду эмеси бар, ошолорду эсептей келип анан кайрыла баштадык спонсорлорго. Эң биринчиден өткөрө турган жерибизди байкаштырсак, бизге Рим рестораны эң чоң спонсор болуп көмөктөшүп, ошолор жардам берди десек болот. Андан кийинки спонсорлорубуз ошол жолдомолорго дагы. Мисалы үчүн биринчини, анан үчүнчү местаны өзүбүз мына уюштуруучулардын атынан алсак, калгандарды дагы биздин демөөрчүлөрүбүз жардам берди. Мына ушул жолдомолорго да жардам берди. Бул дагы аябай чоң бизге жардам болду. Андан кийинки спонсорлорубуз баягы өзүбүздүн аяштарыбыз, досторубуз десек болот. Алар дагы мисалы үчүн биз бул билет алып киришти да конкурска. Анан кирип келатканда биз ошол жөн эле конкурс көрүп кетпестен биз ошол Рим рестораны бизге этно фуршет жасап берди. Анан ошол өзүбүздүн досторубуз, аяштарыбыз ошол жерге да көмөктөш болду. Анткени биз күткөн эмеспиз, аябай көп адамдар келет деп. Көп нерсе, колунан келген нерселерди сонун кылып жасап келишип, ошолорду кайра алмаштырып, келген коноктор бар кымыз менен, жарма, максымдар менен, мына анын баары эле бизге жардам болду да. Элге дагы баягы жакшынакай маанай тартуулайды кирип келатканда эле десек болот. Бул дагы көмөктөштөрүбүздүн жардамы десек. Аларга аябай терең ыраазычылыгыбызды билдирип отурабыз. Анан дагы эң негизгиси коронабызды, баягы тажы. Буга дагы бизге чоң көмөктөш көрсөткөн. Биринчи орунга Айсул айым, бул Нурай. Экөөбүз миссис конкурсуна чогуу катышып, анан 2 жылдан бери. Сиздер дагы катыштыңыздарбы? Бул Нурай айым менен катышканбыз. Анан коронанын эң биринчи орундун коронасын ошол Айсул эже, жакшы көргөн эжем бар, экөөбүз эже сиңди курбу болуп катышып келебиз ошо конкурстан бери. Анан биз статустарга чыгарып аттык да. Анан кандай Нурайка, менден кандай жардам керек, эмне спонсор керекпи деп аябай ошо сөзү эле мага дем күч берип атты. Анан кийин ошо корона жагынан жардам бере алсаңыз деп сурандым эле. Анан макуланда мен негизи экинчи, үчүнчү колуңуздан кайсыңсы келет дегенде, жок Нурайка, эгер ошо силер өткөрүп атсаңар, анда мен биринчи орундукун алып келип берейин деп. Аябай ыраазы. Короналардын баары ручная работа, колго жасалган, кымбат баалуу. Корона боюнча да сурайын деп аткамда, чындыгында баягы өтө бир сонун кылып жасапсыздар. Демек колго жасалган. Мындай эле сатылып алынбаптыр да. Жок. Колго жасалган. Аны да атайын өзүнүн убактысы менен алдын ала биз заказ берип, анан колго жасап берди да бизге. Ал коронанын дагы ошо экинчи орунду биздин өзүнүн катташып жүргөн аяшкаларыбызды ошо демөөрчү болуп алып берди да, экинчи орундун коронасын. Калгандарын өзүбүз сатып алдык. Демек идея болсо эле калганы өзүнүн менен жардам берип отуруп ачык болду да, аябай тияктан бияктан өздөрү эле колдоп эле, салондо кыздар колдоп, бизден эмне жардам керек. Анан ошону да кымтый кетейин, салондо дагы 2 кыз бизге өздөрү жазып, спонсор керекпи, салондон кандай жардам керек деп, анан ошолор 2 кыз болсо бизге сертификат, подарочный сертификат ар бир катышуучуга беришти. Бекер сертификат беришти. Айымдар деле ошол жерден боёнуп берсе керек. Ооба, биз боюнуп бергенде кандай болду? Биз деген баягы конкурс уюштурган убакта биз эс алууну анан фотосессия деп коет эмеспи, экөөнү совмещать этип бир сонун жайлоолорго бардык, кызгалдак талааларына бардык. Ошол жерден мына биз менен кошо жүрүп, айтып аткан айымдар, биз мындай кичине роликтерди тартканбыз. Ошол жерден бизди боёп, кайра өлчүрүп, ушундай эмелер болуп калды, жүрдү биз менен. Ошо спонсорлор да көп жерден жөлөк таяк болуп кетет экен да, көп жерден бизди көтөрүп кетет экен. Ошо ыраазычылыгыбызды ошолорго да айта кетпесек болбойт. Жакшы. Анан негизи эле ар бир сынак болобу же бир концертти уюштурууда бир чоң күч жумшалат. Анан ошондой эле бир кызыктуу дагы, кыйын дагы учурлар болот да. Анан бир кызыктуу учурлар көп эле болсо керек. Ошончо айым менен бир эстеп кетейинби? Мен бир айта кетейин. Жана көйнөк тиктирдик деп атпайсызбы? Көйнөк тиктирип анан баардын размерлери менен тигилген да. Анан бизде бою эң кичике, анан бою узун 2 келин бар болчу. Анан экөөнүн көйнөгүн аттарын мен баарын жазып алып келдик да. Экөөнүн көйнөгү алмашып кетиптир. Анан алчу эле бирөөсү бою узуну Саида, бул Саида сеники деп берсем эле, ал Бурулдун көйнөгү болуп чыкты да. Бурул бою кичике, эң кичике кыз болчу да. Алып чыгып эле шок болуп эле, же күлөрүн билбей эле, же ыйларын көйнөгүм мондай болуп калды да. Же күлөрүн билбей эле, же ыйларын билбей эле.
Нурай эже деген бойдон эле калып кетип. мен өзүм жаман болуп эле анан эмне азыр тийип койбостур деп эмне болгон көйнөк бул, мен монтип Аттары эле адашып кетти. аттары эле адашып кетиптир да, мен узун бербедим беле деп анан кой турчу бурулдукун карайын десем, бурулдуку сайда болуп калыптыр, анык узун болуп, анан ошентип кайра экөөнү алмашып берип, анан бир сыйра күлүп ошол жерден көп кызыктуу учурлар болду. Баягы 2 ай болсо дагы баягы бири-бирибизди вообще тааныбаган келиндер келди да, кадимки аягында эжесиңдей болуп, курбу болуп, мындай жакшы катышалы, шерин ойнойлу, тойлор болсо чакыргыла деп, ал жерде футблогерлер бар, кол өнөрчү аябай көп, тың келиндер действительно көп да. Анан катышалы, ушу менен эметпейли, токтотуп койбойлу дешип, ошоп жакшы мамиледе калдык да. жакшы. Анан Асель эже, сизден сурайын, жаш курагы кандай болуп калды? Канча жаштан канча жашка чейин тандап Биз алдыңыздар? негизи конкурсту биринчи эметкенде, жарыя бергенде 20дан 40 жашка чейин дегенбиз да. Ошондо эң жаш биздин конкурсанткабыз 22 жаштагы келин болду, а эң улуусу эле 40 жаштагы эже болду да. 40 жаштагы эже дагы катышыптыр конкурска. Катышты алды конкурска. Сонун чындыгында биз дагы көрүп аябай суктандык. Анткени ошончо бир келиндин балким бир кездеги кыялдары, бир учурда конкурска катышам деп катышпай калган нерселерин сиздер болушунча ачыпсыздар, жакшы маанай тартуулапсыздар. Анан Айсул айым, сизге суроо бергим келип жатат. Жаната бери төшүңүздө ушундай бир медаль деп коебузбу, сиздердики жок экен. Же сиздер калып калганбы? Үйдө калып Калып Үйдө унутуп Ошо Айсул эже эле алганбы деп атпаймынбы? Бул кайсыл жактан келди? Атайын тагынып келип, ушул боюнча айтып бериңизчи. Бул ошо кече жакында болуп өттү. Сурия фондунун 19 жылдан бери иштеп жүргөн Сурия деген айым фонду бар экен. 7 Дубанда кураторлары бар экен, аябай жакшы иш алып барып жүрүшүптүр. Ошол жерге барып катышып, бизди баягы жюри катары Айсул айымды чакырганда ал көрүп, кыздар баягы жаңы баштап атасыңар, жаңы ушундай коомчулукка кадам таштап атасыңар. Эми биз силерге баягы жөлөк таяк болсун, бул да бир жетишкендик, мындайды баягы көп эле адам, көп эле мен дегендер кыла албай отурат, силер кылдыңар деп келип бизге ошо конок болуп, ушул биз төшбелги, үлгүлүү айым деген төшбелги Стимул катары бизге берилип атат. Кече жакындары барып келдик, Алато ресторанында өттү. Аябай аякта да сонун сый көрүп келдик. Сый көрүп, баягы өзүбүздүн жетишкендикке аябай кубанып, ошо төшбелги бул да биринчи биздин сыйлыгыбыз болуп атат да, бааланып атат деп өзүбүзгө өзүбүз сыймыктанып дегенде аябай кубанычыбыз койнубузга батпай, ушундай төшбелги, үлгүлүү айым деген төшбелгинин ээси болуп келди. Демек сизди дагы мен чын жүрөктөн куттуктап кетейин. Ушундай үлгүлүү айым болуп, көпчүлүк айымдарга үлгүлүү айым болуп жүрө бериңиз. Рахмат. Сиздерди жалпы эле куттуктайм. Сиздердин дагы ушундай төшбелгиңиздер жок болсо эле мен. Бар үйдө. Жакшы. Анан мына ушундай бир стимул болду деп атпайсыздарбы? Анан алдыда кандай пландарыңыздар болуп атат? Дагы уюштуруу жагынан Алдыда дагы көп койгон пландарыбыз бар. Буюрса аларда ишке ашырганга аракет кылабыз. Бул эң алгачкысы эле. Эң алгачкысы биздики. Биринчи кадамыбыз десек болот. Алдыда көп эле пландар, идеялар, фантазиялар көп. Жакын айтпай туралы, сыр бойдон калып турсун. Элге жарыялайбыз убакыт келгенде. Эми супер мырзалар деп чыгабыз. Ошентип сунуштар түштү. Биз айымдарыбыз эле өнүгүп, айымдарыбыз эле чыгып атпайбы? Анан балким болуп калышы мүмкүн. жакшы. Жакшы идеяларыңар болсо кайрылып келе жардам беребиз ишке аштырылганга. Ошол бир гана Москва районунан гана эмес, балким облустар аралык тандап аласыздар кийинкисинде. Анткени катышам дегендер аябай эле көп болуш керек. Көп. Бул катышам биринчи биз баягы кастинг жарыяланганда мындай болду да, баягы бизди баягы эч ким тааныбайт да. Биз баарыбыз өзүбүздүн үйүбүздө, баягы өзүбүздүн жумушубузда, баягы коомчулукка чыкпагандан кийин бизди көбү мындай кабыл алуусу эме кылышыптыр да. Эми булар кандай болот, эмне болот деп мындай Эч ким серьезно принимать этпей жатты, орусча айтканда. Анан биз баары ресторанга өткөрүп, чаркыратып, чоң килтеген ресторанга 400 киши келди. Коноктор кандай болуп келди? Туугандарыбы же
кандай кылып чакырдыңыз? Биз ошо 15 келинге 10дон билет бердик. 10дон билет берип, өзүнүн жакындары, колдоочулары келди. Андан тышкары өзүбүздүн конокторубуз келди. Анан билеттер сатылды деп атпайсызбы? Тааныбаган кыргыз эли, тааныбаган кирем дегендер баарына эшик ачык болду. Баары келип ошо этно Курчаттан ос тийишип, баары көрүп кетишти. Анан баш байгени канча жаштагы айым жеңип алды? Баш байгени 32 жаштагы Осмоналиева Медина, ошо Москва районунун Кызыл Туу айылынын тургуну. Өзү да ушундай маданият кызматкеринде иштеп жүргөн айым экен. Ошол Калыстар тобу чечти да. Калыстар тобу чечти. 6 баланын энеси экен. 6 баланын энеси. Ага да жетишти, бизге да жетишти. Эмнеге тажы кийгизбейсе, мындай айымдарга ошондой сонун максат болду. Калыстар тобунун чечими менен тажыны, анан путевканы утуп алды. Жакшы. Анан ошол жалпы айымдар кандай ыраазычылыктарын билдиришсе керек, бир башкача сезимдерин айтышса керек. Кандай бир ыраазычылыгын эртеси эле билдиришти. Ошо 5 супер келин топтолуп, 5 орун алган кыздар топтолуп, бизди эртеси чайга чакырышты. Чайга чакырып, ошол жерден эртеси эле сразу бизге ыраазычылыктарын айтты. Конкурс учурунда кандай кызыктарын бир сыйра эстеп алып күлдүк. Бири-бирибизге көнүп калыптырбыз, кете албай атабыз деген сыяктуу сөздөрүн айтып, бизди чайга чакырып сыйлашты. 35 айым дедиңиздерби жалпы? Кастингке келгендер. Катышкандар 15. 15 айыма. Анан мына баягы тажы алып жеңүүчү болгондордун баарын эле айтып атабыз да. Сүйүнүп, эми алар албетте ушундай бир супер келин аталып жатат да. Анан катышуучулардын арасында орун албай калгандар кандай болду? Алардын маанайы кандай болду? Же аларды дагы кошумча бир нерсе кылдыңыздарбы? Аларга дагы биздин демирчүлөрдү негизи ошо демирчүлөрдөн толтура белектер болду. Алар деле бүт грамота алышты, дипломдорду. Алар да сыйлануу эле эме ленталарды жасап турмуз, ленталарын тагынып кетишти. Алар дагы аябай эртеси алар деле келди ошо эме чайга чакырганда. Алар дагы өзүнүн эмоцияларын айтып бүтүшпөйт, баягы ушундай бир башкача эмоция алдык дейт да, ушунча күн дайынданып. Башында жүргөндө, дайынданып жүргөндө кээ бирөөнүн көңүлү жок, кээ бирөө мындай жөн эле келип жүргөндөй эле бизге сезилип атты да. Баягы фотосессияга чыкканда бир башкача бир эме аура болду да, мындай башкача эмоциялар болуп, ошол жерден өздөрү ачылышып, бизге ыраазычылыктарын айтып, анан ошондон кийин фотосессиядан кийин бирөө дагы бир эмесин күнүгө жаңа репетиция келип аткан убакыт сааттарын кечикпей аракет кылышып келип жүрүштү да. Анан ошо эртесте ошо чайдан да аябай айтып атышты, баягы 10 келин 10 месттан алды да, кийинкилер 10 келин калды, 5 жана топту биринчи финалды уткандан кийин. Ошолордун да бир өздөрүнүн эмоцияларын айтышты, аябай жакшы эмеде калды. Бул ыраазычылыктарын айтышты. Бул утулган дебейликчи, орун албай калган 10 айымдын дагы талантын байкаган дагы 4 айымды демирчүлөрдүн атынан Атлантида деген биз жакта спа салон бар. Ошол жерлерге анткени өзгөчө таланттары болду да. Анан өзгөчө даярданышты. Ооба, ошолорго дагы кошумча дагы эс алганга сертификат берилди. Анан салондордон сертификат алышты. Чакан белектерди алып атышты, баягы кур кол чыгарбайлык деп. Айтор кур кол кетпептир да баардык катышуучулар. Анан негизи эле бул супер келин аталышындагы конкурска катышуу деле өзү бир чоң жеңиш болуш керек. Анткени такыр бир иш-чараларга катышпаган, үйүнөн чыкпаган, түйшүк менен жүргөн айымдарыбыз да бар да. Албетте болду, андай айымдар болду. Действительно эч жака чыкпаган, даже ошо природага, пикникке барбаган айымдар да бар экен арабызда. Ошолорду алып барып, эс алдырып, атайын баарыбызга этно футболка заказ бергенбиз, окшош кийинип алып, баарыбыз аябай жакты аларга. Аябай ыраазычылыгын билдиришти. Анан сиз айткандай ошо обученияга келип аткан убакта деле мынтип эле чүчүп калган сыяктуу көрүнүп экен да. Билинип калат экен да. Кандай адам, кандай. Анан конкурс учурунда ошол адамдар баягы ырдап, бийлеп, ачылып, аябай тартынбай ушундай өткөрүштү да. Анан биз башында булар жакшылап эметсе экен, жакшылап катышып берсе экен деп эметкенбиз, переживать эткенбиз да. Анан кийин жок, жакшы өткөрүп беришти. Сиздердин биринчи алгачкы сынагыңыздар конкурс өтө жогорку деңгээлде өтүптүр да, биринчи болсо дагы. Биздин убактыбыз дагы ушинтип эле бат эле соңуна келип баштады. Сиздерге эркин микрофон берейин, келиңиз. Биринчиден сиздерге, сиздердин каналыңыздарга чоң рахмат, бизди чакырып, ушинтип интервью алып атканыңыздарга өтө ыраазыбыз. Ишиңиздерге ийгилик, жалпы жамаатыңыздар менен. Анан кыргыз элиме рахмат, ушинтип биздей карапайым элди колдоп турса, биз дагы
иштеп дагы жакшы проекттерди алып чыгалы деген пландарыбыз бар. Командага рахмат, бизди артыбызда колдоп турган үй бүлөбүзгө, жолдошторубузга чоң рахмат. Ошол баарыбызга чоң рахмат. Айсыл айым. Ошо биринчиден үй бүлөбүзгө чоң рахмат дейли. Анткени бизди колдоп, биздики дагы макул баргыла, баягы алдыга койгон максатыңарга жеткиле деп колдоп берген үй бүлөбүзгө чоң рахмат деп айткым келет. Андан кийин мына уюштуруп тоже жүр кел деп мына Нурай чынында бизди эметти. Буга да рахмат айтабыз биз. Анан ошол катышып берген келиндерге дагы чоң рахматыбызды айтабыз. Алар жок биз кайдан. Колдоп келген демөөрчүлөргө чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ошол кыргыз элин баягы кыргыз өзү негизи эле ошондой пейили кенен адамдар экен. Баягы кылып аткан ишиңерге деп колдон буттан алган адамдарыбыз да болду. Аларга да чоң таазим айтабыз. Ушундай алдыга койгон максаттарыбыз ишке ашсын дейбиз. Кимде ким ойлору болсо, ушундай кимде кимдин максаты болсо, коркпой ишке ашыра бергиле демекчи мен. Анткени ар бир максат орундалат дегенге ишенем. Асил айым. Ошо биринчиден силерге 7 каналга чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Бизди бүгүн ушу чакырып конокко кечки чай передачаңыздарга чакырып, ушу маектешкенибизге терең ыраазычылык. Экинчиден ушу үй бүлөбүзгө рахмат. Бизди ушинтип колдоп коштоп, ар дайым каякта болбойлу, каякта жүрбөйлү, ар дайым колдоп жүргөнүнө кыргыз элиме терең ыраазычылык, рахматымды айтат элем. Ушундай эме уюштуруучу жамаатыбызга дагы бүгүн ушу Айчурок Султаналиевна дагы тилекке каршы келе албай калды. Ал дагы ага дагы терең ыраазычылык, ушу келиндерди 2 ай дегенде ушу бийди үйрөтүп, мотивациядан берип жүргөнүнө. Кыргыз элиме ушу тынччылык, бакыт, жашоо каалап кетет элем. Элибизде, жерибизде тынччылык эле болуп турсун. Ар дайым ушу. Сиздерге да терең ыраазычылык билдиребиз. Атайын убакыт бөлүп биздин студиябызга келип бергениңиздерге. Анан албетте ушундай бир чоң сынакты уюштуруу деле бул чоң жоопкерчилик. Анын артында канчалаган мээнет, эң негизгиси сиздердин максатыңыздар ушундай айымдарды ар тараптан ачуу жана бактылуу кылуу экен. Демек, бул бир чоң жакшы самалык десек да болот. Мындан ары дагы ушундай бир иш-чараларды уюштуруп жүрө бериңиздер. Ошол сиздерге дагы ийгилик. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, чай үстүндө ушундай өзгөчө сулуу айымдар менен сонун бир сырдашуу болду десек болот. Бүгүн Москва районунда ушундай бир өзгөчө супер келин аталышындагы чоң бир масштабтуу сынакты өткөрүп, ошол сынакты уюштуруп келген айымдар менен маек болду. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө аман болуңуздар.